Октябрь айы келип, аба ырайы төмөндөп кеткени менен Түркиянын жер ортолук жана Эгей жээктеринде эс алуучулар дагы деле күнгө күйүп, жылтылдаган көгүлтүр сууларда сүзүп, укмуштуудай түрк ашканасынан тамактанып жатышат. Жылына 300 күн бою күн тийип турган Түрк ривьерасы жана анын мейлүүн климаты Түрк Эгей деңизин жылыткандыктан саякатчылар үчүн тынч жана идеалдуу күзгү эс алуучу жерлердин катарын толуктайт. Бул жер зыяратчыларды кооз пляждары менен гана эмес, тарыхый шаарлары менен да өзүнө тартат. Измир провинциясындагы Чешме жарым аралы Түрк Эгейдин эң популярдуу туристтик жерлеринин бири болуп саналат. Эгей деңизин караган алачаты Чешменин түбөлүктүү жери катары саякатчыларга жергиликтүү даамды сактаган ашкана жана оюн зоок жайларын сунуштайт. Көгүлтүр булуңдарды жана кереметтүү жаратылышты камтыган Бодрум Түрк Эгейдин эң стилдүү жана уникалдуу маршруттарынын бири десек да болот. Анткени люкс мейманканалар, жогорку деңгээлдеги мариналар, эл аралык ашканаларды тейлеген мыкты ресторандар жана премиум соода мүмкүнчүлүктөрү дал ушул жерде бар. Эгейден түштүккө чейинки жер ортолук деңизине чейинки саякаттооңузда укмуштуудай кооз жерлер күтүп турат. Алардын ар бири табигый керемети жана байыркы цивилизациялардын үйү катары бааланат. Мисалы, Датча жана Бозбурун жарым аралдары тунук суулары бар көгүлтүр саякаттардын маанилүү пункттары жана эс алуу үчүн идеалдуу жер. Аны менен катар аймактын 5 булуңдарынын катарында Далиан жана Мөлтүр таза суулары, жапжашыл жаратылыш менен белгилүү Гочих, Фетхие жана Өлүү деңиз сыяктуу көз жоосун алган жерлер да бар. Түрк ривьерасынын жүрөгү болгон Анталия жылына 300 күн бою күн тийип турган жаркыраган жана кызыктуу шаарлар, байыркы борборлор, деңиз жана пляждар, токойлор менен курчалган. Бул жерде жайкы сезон апрелде башталып, ноябрдын аягына чейин созулат. Күзүндө абанын температурасы салкыныраак болуп турганы менен күндүн табы өз мерчеминде жылуу сакталат. Аталган провинцияда 231 кооз көк желек пляждары бар.